Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Лифттин жана иштей турган аппараты ушул жерде экен да, самый главный мотору. Мойка чейин кан мына кандары турбайбы. Мына. Өзүнүн баласына сарсанды болуп эшикти ачып жүргөн да бул жерденчи. Колясканы, кызыл колясканы лифттин ичине салган. Иә. Да. Проект не сахар. Аялы да жаш боюнча калып калды 88-жылкы. 5 баласы менен эми кантет. Саламатсыздарбы достор, силер менен не сахар берүүсү. Менин атым Умар Даданов. Көкжар Кечи районунда болгон окуя боюнча не сахар долбоору кыскача маалымат бере кетелик дегенбиз. Жакын арада эле бул аркамда турган көп кабаттуу үйдөн тургуну лифттен каза тапкан. Азыр чогуу кирип, чоо жайын көрөбүз. Иә. Да. Проект не сахар. Вот о? Ачкыбызбы? Достор, мына сүйлөштүк. Азыр чыгабыз дейт. Кандай дейсиз? Каякта сүйлөп атасыз? Саламатсызбы? Кандайсыз? Проект не сахар. Не сахар берүүсү. Жок, тарткан жок, ал мени тартып атат эжеке. Чыгып коесузбу 1-2 мүнөткө? Качан керек болгондо келбейсиңер да. Саламатсызбы? Өлө эле кереги жок. Ушундай эме иштеп келип каласыңар. Менин атым өлгөндө. Менин атым Умар Даданов болот. Не сахар берүүсүнөн келдик да. Анан ушул жердин чоо жайын угуп, эмне болгон, кандай болгон, ошону эле билип коелук дегенбиз, болду. Башка эч нерсе. Эмне болмок эле? Ушинтип тиги лифттин неисправность эме кылган үчүн, эскилиги жеткен үчүн ушундай болду. Ким билет кандай болгон? Өзүбүз деле түшүнбөй турабыз. Иштеп эле аткан лифти ушундай болуп атат. Анан мен эчтеке деп бала өлгөн баланы көргөн жокмун. Мен бул жерде отуруп эң жаман нерсеси мына скорыйдын келбегени көпкө чейин 40 мүнөт дегенде. 40 мүнөт. МЧСтин келбегени көпкө чейин келишти араң дегенде. Лифтердун тиги жанагы экинчиси аварийкасын чакканда алар көптө келишти. Ошондой болуп мындай службалар жакшы иштебейт да. Тиги байкеңди биринчи ким көрүптүр? Аялы эле өзү эле көрдү. Аялы көрүп мага айтты, мен лифтерди чакырып алып келдик. Лифтерди алып келгенде уже поздно болуп калды. Тиги аял көргөндө уже каза болуп калыптырбы? Жок, каза болбой эле ошол тыгылып калганда мага кирип келди да, эже ушинтип эме тыгылып калды. Аялы тыгылып калды деп чуркап келди. Келгенде эле лифтерди чакырдык. Лифтерди чакырганда деген ал келди, жардам бере албайт да. Өзү деген аябай зоот киши болчу, аябай зоңкогон, аябай 2 метр аябай. Ошондо кандай болуп калат? Тиги баласы менен лифтке келди, коляска менен. Келди нормально эле лифт. Анан коляскасы чоң экен. Анан багына лифттин монду тартып туруп, анан лифтке салган окшойт да. Анан салып багы колун кой бергенде лифти жабылып кетсе керек да. Менин оюмча да. Жабылып кетип, любой киши коркуп кетет да. Любой баласы үчүн коркуп кетет да. Анан багы баласы лифтиге түшүрүп, анан баласы өйдө көтөрүлүп кеткенби түшүнбөйм да. Ошо багы лифти көтөрүлүп кеткенден кийин жанталашып багы баласын коргоп калам деп, анан багы шахта лифттин бер жагында давир эшик бар, ошону ачып, анан кирип кетсе керек да, өзүчү мындай өзүн эмне түшүнбөй атат да. Анан аял айтты да, эже а жерге муунуп калды деди да. Бул эжекебиз айтып аткан ошол көп кабаттуу үйдүн тургуну, 38 жашта, 5 балалуу, эң улуусу 4-класс, эң кичүүсү 1 айлык. Мен деле жакшы, мен аяка барган жокмун. Мен могу жерде эмелерди күтүп отурдум, жанагы МЧСти күтүп отурдум, скорый помощьту күтүп отурдум, дагы башка немелерди, службаларды күтүп отурдум. Биздин маалыматтар боюнча тиги колясканы сүйрөп берип туруп, анан эшик жабылып такыр ачылбай койду деп атышат да. Жок, ачылып эле эшик бул эми күтүп турса болмок деди. Чоң килтеген коляска экен, 4-этажга барсаңар деле көрөсүңөр. Кызыл коляска турат да, каны менен жерде турат.
ошол колясканы баягы тыгып киргизген да. Анан бул өзү кичинекей эшик болсо. Өзүң деле ойлоп көрсөң, мындай реально эле. Анан монтуп багы кирбей койду да. Кирбей койгондо аны өйдө дагы монтуп ачып, до конца ачып туруп анан баягы киргизип туруп анан эмени киргизгенде баягы колун кое бербесең резко өзү деле жабылат лифт. Канчадан бери мөөнөтү бүтүп калды да өзүн деле эмесе. Анан баягы жабылып кетип, анан дагы бирөө чакырып атты, ошол жакта көрсө кетип калса керек да, чакырган жакка кетип калса керек да. Анан баягы коркуп кетип, эмне кылам деп берки жагын өзү аябай мындай плотный киши болсо да, анан эшикти монтуп кайра өзү ачып ийип, анан ошондой эметкенде баягы кайра лифти түшүп өйдө көтөрүлүп баратканда ошондо кармап кайра тартып кетип да, ошол лифти тартып кетип, анан өзү каза болуп калып атпайбы, анан ошо 4-ч этажда эле өзүн ошо лифти токтоп калыптыр, ошо эме 4 менен 5-тин ортосунда токтоп калыптыр да. А лифтке заявление жаздыңыздар беле мурун? Ой, жазып. Эмне дештилер? Эми анда деген силердин лифтини бул биздин Бишкек лифти компания жанагы кыргыз лифтик компаниясы деген аны деген силерди деген эмеңер өтүп кетиптир, мөөнөтүңөр өтүп кетиптир. Мөөнөтү негизи 25 жылда. Көп кабаттуу үйлөрдүн лифттери Бишкекте 25 жылга эсептелинген. А биздин Бишкек шаарындагы азыркы тургундарыбыз дегиле Кыргызстан боюнча 40 жылдан ашуун колдонуп келишет ошол лифттерди. Жалпысынан алганда 700 лифт азыр оңдоп түзөөгө муктаж. Баары эле ошондой болот. Бул жерде көп лифттер токтоп турат, эски үйлөрдүн лифттеринин баары эле токтоп турат, если честно сказать. Бүт токтотуш керек да, вообще. Эми ушуки мен нааразымын, өкмөткө нааразымын да. Өкмөткө нааразымын. Ушунча үйдү куруп аткандан кийин, ошончо эме берип аткандай, какой-то бир же элдин эсебинен, же бир какой-то эме кылып оңдош керек болчу да, лифтини, туурабы балам? Анан мына бул жерде деген халатный отношение, өкмөттүн халатный отношениясы да булчу. Менин эмем боюнчачы. Баке 38 жашта 38 эле жашта, жаш эле 5 баласы менен калып калбады. Эң акыркысын могу жаңылдык жылдын эле декабрдын 8-inde төрөгөн. Аялы да жаш боюнча калып калды 88-жылкы. 5 баласы менен эми кантет? МЧС келгенде эмне дешти алар? МЧС даже успеть эткен жок, өзүбүз чыгардык. Эме келди, лифтер бала келди, өзүнүн баласы келди, ошол түшүрдү да, ошол эле уже жаткырып, уже эметип койгон. Мен көргөн жокмун, тиги келиндер айтат да, даже МЧС не успел келген. МЧС кирип кетти, уже алар чыгарып, уже жерге жаткырып коюшту. 40 мүнөттөн келгенден кийин эмне деген тамтык ошо баламчы. Скорый келгенде эмне болду? Тест жардам кызматы. Ошо тест жардам кылышты, 40 мүнөттө келишти. Мен келишти, ошо айтып атпайм ошо. Вообще баардыгы кеч келди. Чакыргандан кеч келишти да, аябай өздөрүгө кеч келишти. Адамдын баарын жоготуп койгондон кийин келишти да. Мында бала ылдамыраак бир 10 мүнөт, может 20 мүнөт эртерээк келсе, может куткарып калышмак да. Ким билет кандай, баарыбыз эле айтабыз, баарыбыз эле. Могу колтон колясканы биз атышпайт. Элесам. Ушул коляска? Бул жер эле турган турбайбы? Алып койчу балам. Үстүмбү? Жоголуп кетиптир деп атты. Мен алып барып коеюн. Ошондо бул колясканы салган. Мына могу коляска, колтогон колясканы мояка тыгып салып атпайбы, ачып турупчу. Анан бул кирбейт да, өзүнүн эшиктин кибетеси болсо. Карасаңар, эшик кичинекей болсо. Анан муну мояка жыра тартып, муну ондон тартып. Анан лифт өйдө эметип кеттир да. Лифт өйдө кетип калган, ылдый кеткен. Билбейм, өйдө кетип калган. Анан өзү ошо лифттин ылдый тартам дегенге окшойт бакырчы. Анан лифт өйдө көтөрүлүп, мойнунан асып бул жерде калыптыр. Анан бул жерге алып келип жаткырышты, мына кан турбайбы? Кандары турбайбы? Каны турат. Мына кандары турат. Барсаңар, мына тет жерде, мына могу жерде мояка чейин кан, мына кандары турбайбы? Мына жууп кой десем жуубай коюшкан. Мынакей достор, өзүбүз көрдүк. Азыр биз могу ушул турак жайдын эң үстүнкү кабатына келдик. Ушул жерде лифт
лифттин жана иштей турган аппараты ушул жерде экен да, самый главный мотору. Азыр биякта домком эжекебизден сурасак, менде жок дейт бул жактын ключу. Биякта опечатано деп таштап кетиптир гор лифттегилер. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кырсык ушул жерде болуптур. Биякта домкомубуздун айтуусу боюнча, ажекебиздин айтуусу боюнча, коляска ичине сүйрөп кирип, анан эшик жабылып кетип, анан лифт өйдөн үгүстөй кеткен да. Анан тигил байке деген өзүнүн баласына сарсанаа болуп эшикти ачып берген да, бул жерденчи. Бул жерден эшикти ачкан, ачып анан тиги лифтти кармап калам деп бияктан. Анан лифт өйдө көтөрүлүп кетип, ушул жерден кырсыктаптыр. Өзүңүздөр көргөндөй жаңы элек. Ушул жерден анан бияктагы о жерде строитель балдар бар экен, биякта үй куруп аткандар. Ошолор келип биякка жардамдашыптыр. Биякта кошуналар келип, тез жардам кызматы келген жок дейт, милиция келген жок дейт, МЧС келген жок дейт. Алардын баары тең бир 40 мүнөт аралыгында келишиптир. Ага чейин ошол кошуналар жана бияктагы жөнөкөй жарандар баары келип ушул жерден жардамдашышып, бияктан эшикке чыгарып, ушул жерде узунунан жатты дейт. Жердин баары тең кан, өзүңүздөр көргөндөй. Анан жаңы элекке көрсөтүп кеткендей ушул колясканы, кызыл колясканы лифттин ичине салган. Кармагычы кыйшайып калыптыр. Ушул кармагычынан кармаса керек деп ойлоп атам да менчи. Бияк тарткосун мына жерге калып экен. Ошол урматтуу достор, сиздер менен Умар Даданов, Не сахар берүүсү.